Новопокровкадан жери 18 соток болгон ушул үй сатылат туугандар. Жакшы жер, природный газ бар экен, жолдор асфальт жана кенен туугандар. Центральный жолдун өйдө тарабында жайгашкан. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жайгашкан жери көпчүлүккө да жакса керек, себеп Новопокровканын шаардан чыкканда кире беришинде эле экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Instagram, YouTube'дан көрүп аткандар болсо, описанияда эсин номери жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Новопокровка, Фрунзе көчөсү 654-даректе жайгашкан. Ал жака баруу үчүн сиздер туугандар Новопокровка киресиздер. Кире бериштен бир аз да жүрсөңүздөр, биринчи светофор. Сол жакта спорт комплекси Жигит дегенди көрө аласыздар. Ушул жерден Турсун Бияр көчө менен өйдө кая чыксаңыздар эле оң тарапта Фрунзе көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден жүргөн маршруткалар көп эле бар. Мына бул жерден сиздер Аламидин базарга чейин бат эле бара аласыздар туугандар. Аламидин базары жакын болуп калат. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы Дарек Фрунзе көчөсү 654-дарек туугандар. Участогунун аянты документ боюнча 16 соток, фактически туугандар 18 соток экен. Чыгыш чеграны келип кошунан дарбазасынын бүтө жеринен башталат. Батыш чеграсы бул кошунага чейин. Жол асфальт кенен экен. Электр энергиясы бар, суусу бар, природный газныкы жаңы эле келиптир. Природный газ бар экен жана мынакей бул батыш чеграсы туугандар. Бул кошунага чейин бул жерде. Мектеп, садиктер бар экен. Жана видеону башта айткандай, Новопокровканын кире бериши эле болуп калат туугандар. Жолдун өйдө тарабы дагы жакшы жер. Анан мына үй ээси өзү деле чоң жүк ташуучу машина айдайт окшойт. Көчө тарабынан мындай жүк ташуучу машина азыркы учурда экөөбүз турган учуру. Дагы бул жака бир үчөөнү коюп койсоңуздар деле болчудай көрүнөт туугандар. Жүк ташуучу машина айдагандарга жакшы экен же конокторуңуздар келип калса деле көчө тарабы туугандар кенен машиналарды коюп кое бересиздер. Жери деле кенен үйдүн алты тарабында деле мынакей көп эле машина батчудай мондай навеси бар экен, алты тарабы литрасы жашка болгон. Бул жана дагы бош жери. Чыгыш чегара ошол жактан түз ары карай кете берет. Бул жакта 12ге 9 болгон кызыл кирпичтен салынган үй туугандар. Негизи кирүүчү эшиги бул жагында жайгашкан. Бул тарабынан навес, навестин бул тапчаны. Бул тарап полностью жашка болуптур. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы, түз кирсек кухня, тамактануучу бөлмө. Оң тарапта ванна душный бөлмөсү туугандар мынакей. Ракайнасына көрүнүп туруптур. Чыгыш жактан терезеси, кухонный мебелдер туугандар мынакей. Андан ары бери карай жүрсөк, мындай бир бөлмө. Бул бөлмөнүн түндүк тараптарынан терезе, полдор ламинат. Бул жакта бир спальный бөлмө. Түштүк тараптан терезеси. Бул жакта дагы бир спальный бөлмөсү. Отопление, пара отопление. Азыркы учурда көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат жана газ келген. Кааласаңыздар газ үй котел деле кое алсаңыздар болот туугандар. И бул жерде дагы бир мындай балдар бөлмөсү жайгашкан туугандар. Андан ары туугандар бул үйдүн чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында мындай кошумча курулуштар. Бул жагында мындай времянкасы. Бул тарапта эле стяжка болгон туугандар. Мынакей суу сырткы тараптан чыгарылган жана бери карай жүрсөк, мынакей. Бул жагында кенен да ушунча бош жери, сырткы айтканга чейин тротуар. И туугандар. Бул жагында кенен бош жер. Калсаңыздар склад, калсаңыздар бөлүп сатасыздарбы? Склад кыласыздарбы? Ушундай кенен бош жер. Бактылык кыласыздарбы туугандар? Чегараны байкалып эле турат. Эң эле түштүк чегарасы мынакей бул сеткага чейин болуп калат туугандар. Участоктун размери 80ге 20,5 экен туугандар. 80ге 20,5. Документ боюнча айтып турбуз. Керек документтин баары эле кызыл китеп, чех паспорт, ушунун баары ээсинин колунда, алсаңыздар сразу эле оформление дейт. Баасы үйдүн туугандар $110,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0702 700 650. 0702 700 650 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.